атпайт. Кыргыздын жигиттери, азаматтары ушундай өндүрүш объектисин куруп коюптур. Бир эле бизде чыгарылып, бизде сатылбастан экспортко чыгатыптыр. Азыр Кыргызстан экспорттук потенциалын кеңейтиш керек. Бирок кеңейтиш үчүн бирдеме чыгарыш керек да. Эмнени сатасың? Албетте, эми жанагы бышкан, мөмө-чөмөлөр саткан ал өзүнчө бирок ал өндүрүш эмес, ал айыл чарбасы да. Бирок бир дагы өлкө өндүрүшчү өнүгө албайт. Мына мисалы бизде Кудайга шүкүр Маткасым деген болгону жаш балдар экен. Эң улуубуз дейт 32-де, калгандарыбыз көрдүңүзбү, акыл жаштан деген ошол болот. Жаңы технология, СССР убагында заводдордо каралбай ташталып калган жабдыктарды алып келиптир дагы, ошолорду кайрадан иштетип, тетиктерди. Ошол менен ушул продукталар чыгарып атыптыр. Эми карасаңыз, күнүмдүк турмушта керек болгон бир нече нерселер чыгарат экен. Ошонун башынан баштап аягына чейин бир жанагы өндүрүш комплекс болуп калыптыр да. Эми мамлекеттин абдан колдоо керек, мыйзам жагынан колдоо керек. Анан буларга чет өлкөдөн бир рынокты кеңейтип бериш керек да. Биздин дипломаттар экономикалык дипломатия менен алек болсун деп жаңы министр дайындалып атканда ушул тапшырманы бергенмин да. Дипломаттар ишкерлер менен иштеп, алардын продукциясын өткөргөнгө, экспорттук потенциалын кеңейткенге жардам бериңиздер, барып сүйлөшүңүздөр, бизден жакшы продукциялар чыгып атат. Ошону силердин өлкөңөрдө саталы дегендей бул конкреттүү адрестүү иш болмок да. Анан эң башкысы баягы текшерүүчүлөр келип кыйнай бербеш керек. Бизде ичине бир акчанын жытып болсо эле келди текшерип бергендер бар да, Кудай ошондон сактасын. Абдан колдоо керек. Мисалы, Корея эмне үчүн Hyundai'ды өнүктүрө алды? Hyundai Американын рыногун алган чакты дотация, акча берип турган. Көрдүңүзбү, мамлекет өзүнүн ишкерлерин, өндүрүшчүлөрүн ошентип колдомойсо өнүгө албайт. Бул өнүгүүнүн бирден бир жолу, көрүп атасыздар, пандемия учурунда чек аралар жабылып калып атат. Ошондо Кытайдын көзүн карабашыбыз керек, Өзбекстандын көзүн карабашыбыз керек. Импортозамещение деп коет. Импорттун ордуна өзү чыгара турган продукциялар болсо, ошондо биз эгемендүү өлкө болобуз. Бул эгемендүүлүктү бекемдөөгө түзүнөн жол. Ошон үчүн ушундай жаштарыбыздын, ушундай ишкерлерибиздин баардыгына абдан сыймыктанып атам. Өндүрүшүбүз гүлдөй берсин. Сиз өндүрүшчүлөр, ишкерлер боюнча бир канча жолу жогорку кеңеште маселе көтөрүп келесиз да. Бүгүнкү күндө эмне жетишсиз? Эмне мындай бир колду кылат өндүрүшчүлөр, ишкерлердин? Мен кийинки мезгилде эми ачуум келип айтчу болдум да. Болду болсоң жоктугуна тоскоол болбо деп. Өткөндө эмне үчүн ачуум келди? Араңдан зорго Кыргыздын жигиттери автобус чыгарса, ошону алабыз деп сөз берип албай атат, мына мэрия. Бул бир. Анан жөн эле албай койбостон бүткүл дүйнөгө чыгып жамандап атат. Андай экен, мындай кемчиликтери бар экен. Бул акылга сыйгыс нерсе да эми. Башка жерде болсо мындан оор сөз менен айтмакмын. Бирок тыйнак чыгарышыбыз керек. Өндүрүшчүлөр болбосо, булар жумуш орундарын түзбөсө кантип өнүгөбүз? Мына бул жерде канчадан бала бакырасы багып атат. Бул бир. Экинчиден бирдеке үйрөнүп атышат. Технология күндөн күнгө өсүп атат. Ушулар Кудай буйрса көрөсүздөр, Кыргызстандын индустриалдык потенциалын өзөгүн түзө турган ер азаматтар болот. Ошон үчүн мыйзам жагынан, шарт жагынан, керекпи суда жагынан, жеңилдетилген бир акча каражаттары жагынан жардам бериш керек мамлекет. Кудай буйрса ошондо андан кийин ушул жанагы эффект домино деп коет да, мультипликация деп коет эмеспи? Анан буларды көрүп башка дагы шыктанып жүргөндөр чыгара баштайт, чет өлкөдөн келе баштайт. Россия тияк биякта иштеп жүргөндөр мекенибизге барып иштейбиз деп келе баштайт. Анан ошентип отуруп бир жакшы жол ачабыз да.